Кутман күн, менин каналыма кош келипсиз. Бүгүн ушундай витаминге бай ашкабактан майсыз куурулган чебуректер жасайбыз. Өтө даамдуу болот. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Эң алгач өзүбүздүн үй шартындагы айран болсо дагы болот. Үй бөлмөсүндө болуш керек. Чымчым туз жана ошондой эле сода салабыз. Дагы да жакшылап аралаштырып, андан кийин унубузду аз-аздан бөлүп олтуруп, жумшак камыр даярдап алабыз. Унубузду сөзсүз түрдө бөлүп салыңыз. Эгерде баарын бир салып алсаңыз, камырыбыз катуу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан видеодо көрсөтүлгөндөй алгач аралаштырып алып, ушундай кылып камыр жасайбыз дагы. Жарым саат же болбосо 40 минутага тындырып койсоңуз болот. Консистенциясы ушундай болуш керек. Андан кийин жууп тазаланган өткөргүчтөн өткөрүлгөн ашкабак, андан кийин бир пияз жана да биринчи пиязды кууруп алабыз, ушундай кылып кызыл болгуча. Андан кийин ашкабагыбызды салып, дагы да жакшылап кууруйбуз. Татымына жараша туз, өзүңүздүн каалооңузга жараша кумшекер салабыз. Өтө көп куурубайбыз. Ушундай болуп чала куурулуп калган маалда алып алабыз оттон. Андан кийин камырларыбызды ушундай кылып бөлүп коебуз. Менде 8 дана чыкты. Грек жаңгагынан бир аз чоңураак кылып бөлөбүз. Столдун үстүн ундап алып, ушундай кылып жайып, салмабызды салып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып түйүп алабыз. Өтө оңой жана бат бышат, ичи дагы толуктай бышып чыкты. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Дамына сөзсүз түрдө кепилдик беремин. Кызып турган табага эки жагын кызыл болгуча ушундай кылып кууруп алабыз. Мынакей ушу менен даяр болду. Өтө оңой жана даамдуу, витаминге бай. Сөзсүз түрдө жасап көрүп, ой пикир калтырып, каналга катталып алууну унутпаңыз.